Арнольд Шварценеггер. Бұл видеоны ақырына чейин көр. Арнольд Шварценеггерден мотивация. Мен колледжге баргам. Мен күнүнө 5 сааттан машыккам. Ошону менен эле бирге стройкада да иштегем. Себеби ошол кезде бодибилдинг менен машыкканым акча тапчу эмес. Себеби менде спортко ылайыктуу тамак ашка акчам жок болчу. Иштеш керек болчу. Мен стройкада иштегем, колледжге барып окугам, ошону менен бирге машыккам. Кечки саат 8-ден түнкү саат 12-ге чейин актёрдук чеберчиликке барып окугам. Жумасына 4 жол барып окугам. Эртең менен баштап окуу, машыгуу, түнкү саат 12-ге чейин дагы окууга баруу, мен барысына жетишкем. 1 минутам дагы ошол кезде текке кетирген эмесмин. Мына ошондуктан мен силердин алдыңарда турам. 20 жашымда мен Лондонго келип, дүйнө жүзүндөгү мистер Вселенныйды утуп алгам. Ошол кезде эң жаш дүйнөнүн мыкты жигити деген наамды утуп алгам. Утуп алганымдын себеби менде максатым болгон. Ошондуктан жеңип алгам. Силер кайсыл багытка барышты билбесеңер, эгерде силер өз максатыңарды көрбөсөңөр, силер эмне кылышты билбей, ары бери чуркап отуруп каласыңар. 74% Американын жарандары өздөрүнүн жумушун жек көрүшөт. Көпчүлүк адамдарга өзүнүн иши жакпайт. Ушундай боло берет, себеби алар өздөрүнүн алдында эч кандай максат коюшкан эмес. Алар жөн гана максаты жок сүзүп жүрүшөт. Жумушка жөн эле келишет, себеби бул жумуш. Себеби иштеш керек. Мындай иш пайдасыз. Жөн гана иш. Кубанч алып келбеүүчү иш. Силерге кубанч алып келбейт бул жумуш. Мындай жумуш пайдасыз. Дүйнөнүн 1/4 гана бөлүгү элдери кылган ишинен рахат алышат. Мен күнүнө катуу машыга баштаганымда сурай беришчү. Эмне үчүн сен 5 саат, керек болсо 6 саат машыкканың менен, ушунчалык чарчаганың менен жүзүңдө ар дайым жылмаюу болчу? Башкалар дагы сендей кыйналып машыгышат. Бирок алардын маанайы чөккөн жүзүн көрөсүң. Сен болсо дайым жылмайып жүрөсүң. Эмне үчүн мындай? Мен дайым ушинтип жооп берчүмүн. Себеби мен өзүмдүн максатыма карап кетип атам. Ошон үчүн жылмайып болчумун. Менин алдымда дүйнөнүн мистери деген наамды утуп алуу максатым турган. Ар бир жолу кайталаганымда, ар бир кайталоом менин максатыма жакын кылчу. Бул максат жашоомдо реалдуулукка ашат эле. Ар бир көтөргөн оор штангам менин максатыма жакындатчу. Мен андан рахат алат элем. Себеби кыялдарымдын ишке ашуусун каалачумун. Ар бир кылган менин ишим, ар бир кайталоом, ар бир көтөргөн оор салмагым менин максатыма жетүүгө жардам берчү. Себеби бул кыйынчылыктар менин максатымды реалдуулукка айлантмак. Мен 200 кг вести көтөргөнгө ар дайым шашчумун. Көтөргөндөн кийин кайрадан эле ошол 200 кгды көтөргөнгө шашчумун. Мен сабырсыздык менен 2000 жолу пресс чыгаруучу көнүгүүнү жасаганга шашчумун. Ар бир машыгууга шашылып каалап турчумун. Түшүнгүлө, өзүңөрдүн максатыңарды көрүүңөр жана ошого жетүүгө аракет кылуу аткарган ишиңерге кубаныч тартуулайт. Кайсы гана ишти кылбагыла, силерде ар дайым максатыңар болуш керек. Силер максат коюуга муктажсыңар. Мухаммед Али чыныгы легенда. 7-чи терге чейин машыкчу. Жеке өзүм аны байкап тургам. Мен эстейм, ошол кезде спорт жазуучу тарыхчы келди. Ал Мухаммед Алинин залына кирди. Мухаммед Али тренировка кылып, прессин чыгарып жаткан болчу. Ал Алиден сурады: "Күнүнө сен канча жолу пресс кайталайсың?" деп. Ал айтты: "Мен канча жолу кайталаганымды санабайм. Качан гана денем ооруну сезгенде, мына ошондо санай баштайм. Элестеткиле, ооруну качан гана сезгенде, мына ошол кезден баштап прессин эсептечү. Мына чыныгы эмгектен тердөө деген эмне?" Ар бир адам пешине терге чейин батышы мүмкүн. Айырмасы жок сен кимсиң. Тер дегиле, 7-чи териңерден дагы тер агып кетсин. Сыйкырдуу таблетка жок. Эч кандай сыйкыр жок. Максатка жетүү үчүн иштегиле, аракеттенгиле. Сыйкырдын сыры ушунда, анын себеби иштеш керек. Мына ошондо сыйкыр жаралат. Мени абдан кыжырлантат. Кээде адамдар жок дегенде залга барууга убактым жок дешет.
машыкканга болгону күнүнө 45 мүнөт убакыт кетет. Же болбосо ошол 45 мүнөттү бир тепкич өдөгө чыгууга корутула. Же денеңерди, же башыңарды машыктыргыла. Элестеткиле, силер күнүнө 45 мүнөттөн окууну баштадыңар. Мисалы үчүн тарыхты окууну баштадың. 365 күндөн кийин тарых жөнүндө эмнелерди гана билесиңер, элестеткиле. Элестеткиле, бир жылда музыка тууралуу 45 мүнөттөн окуй баштадыңар. Канчалаган композиторлорду билип чыгасыңар. Бир жыл ичинде бизнес китептерин окуп баштадыңар. Бизнес тууралуу кандай гана маалыматтарды, окуяларды билип чыгасыңар. Эсепте, канчалык силер алыска кетесиңер. Эй, акмак, убактым жок дебе. 24 саат убакыт бар. Силер 6 сааттан уктагыла, 8 сааттан эмес. Силерде 18 саат бош убактыңар калат. Тигил жакта бирөө башын чайкап атат. Жок, мен 8 саат уктайм деп атасыңбы? Жок, мен 8 саат уктайм деп атсаң керек, э? Анда эртерээк жатып эрте тур. Улантабыз, бизде 18 саат убактыбыз бар. Жөнөкөй адам 8-9 саат иштейт. Макул, 10 саат иштесин дейли. 8 саат калат. Жолдорго басканга 1 саат убакыт кетет. Мүмкүн 2 саат убакыт кетет. Бирок кайрадан эле 6 саат бош убактың болуп жатпайбы? Бул 6 саатты силер эмне менен алексиңер? Бул убакыттарды кантип коротосуңар? Бул убакытка эмне кирет силерге? Бир аз тамак жейсиң, же өзүңөрдүн сасык насыбайыңарды чегесиңер. Бир аз досторуңар менен ушак кыласыңар. Бирок силер көрүп жатасыңарбы, канча бош убактыңар болот? Эгерде ар бир күнүңөрдү иреттеп өткөрсөңөр, катуу аракет менен иштеш керек. Башкалардын ийгилигине суктанбай өзүң иште. Мен запасной планды жаман көрөм. Мен эмнеге жаман көрөм айтам азыр. Себеби дүйнөдө өзүнө ишенбегендер аябай көп. Мурда аларды биз коен жүрөктөр деп атап койчубуз. Канчалаган адамдар бар, кээ бир иштерди мүмкүн эмес, колумдан келбейт дешет. Бул нормалдуу эле көрүнүш, себеби шектенүү бар. Мурда мен айтчумун, өзүңдүн жок деген сөздү ооба деген сөзгө алмаштыр деп. Өзүңдүн кыла албайм деген сөзүңдү кыла алам деген сөзгө алмаштыр деп айтчумун. Ар дайым ушундай духта аракет кыл дечумун. Керек болсо сенин айланаңда артка тартчу пессимист адамдар курчап алса да колуңдан келет дечумун. Бирок качан гана сен өзүңө ишенбей баштасаң, мына чыныгы коркунуч ошондо болот. Себеби мындай учурда сен өзүң айтышың мүмкүн. Эгерде бул план мишке ашпай калса, менде запасной планым бар. Менде план Б бар дешиң. Ушул моментте сен запасной план жөнүндө ойлоп каласың. Запасной планды түзүп жатканыңда, ал планың сенин энергияңды, күчүңдү, акылыңды алып коет. План Адан. Себеби биз аткарган ишибизде план Бга таянып, бир аз эле кыйынчылыктар пайда болсо, план Бга өттүм деп кетип каласың. Бул жакшы көрүнүш эмес. Бул жакшы нерсе эмес. Ийгиликке жетүүдө артка тартат. Көпчүлүк адамдардын запасной план түзүүсүнүн себеби алар ката кетирүүдөн коркушат. Ката кетирип койсом мен банкрот болом дешет. Келгиле, мен силерге жакшы бир сөз айтайын. Адашуудан коркпогула. Себеби адашуу нормалдуу нерсе. Жогоруга көтөрүлүү үчүн адамда адашуулар болот. Бир да адашпаган адам жок. Майкл Джордан бир интервьюсунда айткан. Ага айтышкан, сен бардык убакыттын эң мыкты баскетболчусуң. Бизге секреттериң менен бөлүшчү. Ийгилик деген эмне дешти? Ал айтты. Эң мыкты баскетболчу болуш үчүн мен 9000 жолу топ ыргытуудан адашкам. Кандай гана оюндар болбосун, ал мыкты болуш үчүн 9000 жолу адашса дагы токтотпой машыккан. Элестетип атасыңарбы? 9000 жол адашуудан ал кыйналып кеттиби? Жартка кайтып кеттиби? Жок, ал дүйнөнүн эң мыкты баскетболчусу болду. Бирок ага чейин ал 9000 жолу адашты. Түшүнүп атасыңарбы? 9000 жолу адашты. Биз баарыбыз адашабыз. Коркпогула, бул нормалдуу нерсе. Бирок качан гана баштаган ишиңде катачылыктар кетип жыгылсаң, бирок кайрадан турбай койсоң, кайра турууга аракет кылбай койсоң, жеңилүүчү болосуңар. А жеңүүчүлөр болсо жыгылышат, сынбайт, кайрадан турат. Кайрадан жыгылат, кайрадан турат. Мына жашоого болгон күрөш. Мына күчтүүлөрдүн айырмасы эмне?
кандай гана ийгиликке жеткиң келсе, спорттогу, бизнестеги айырмасы жок. Сен качан гана өзүңдү эркин бош карма. Ойлогон максатыңа энергияңды берип аракет кыла бер. Адашуудан коркпо. Мына ошондо ийгиликке жетесиң. Эгерде чоң максатка барууда бир иштен корксоң, анда коркууну жеңе албай өтүп кетесиң. Ошондуктан коркууну жең дагы өзүңө бекем бол. Урматтуу достор, мындай видеолорду чыгарууну уланта беребиз. Каналга катталыңыз. Кийинки видео мындан да кызыктуу болот. Видеобузга тартынбастан лайк басып, комментарий жазып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.